Арбаңыздар ардактуу телекөрүүчүлөр, эс алуу күнүңүздөргө ортоктош болгон бул кечте кайрадан 7 каналда чай үстүндө сырдашуу берүүсү. Ал эми биздин бүгүнкү берүүбүздө дагы өзгөчө сулуу айым конокто. Алдыда тааныштырабыз, андыктан биз менен бирге болуңуздар. Сен демдечи? Жок, өзүңүз эле демдеңизчи, сиздики даамдуу чыгат. Маселе чайды туура тандоодо. Пиала Голд, даамы бай, түсү керемет. Чайдын алтын стандарты. Эми өзүбүз отуруп чай ичели. Пиала Голд, түсү алтын, даамы күчтүү. Пиала Голд чайын сатып ал. Таңгакты скандап, жакындарыңа баалуу белектерди утуп ал. Пиала чайы сиздердин даам артыкчылыктарыңыздарды эске алып, дүйнөлүк эксперттер тарабынан жасалган. Өзүңүздөр көргөндөй, бүгүн студиябызга келген конок менен дал ушул пиала чайын ичип, сырдашабыз десек дагы болот. Ал эми биздин телекөрүүчүлөр дагы келген коногубузду күтүп калды окшойт. Тааныштыра кетсем, бүгүн студиябызда ырчайым Гүлмира Ибраимова. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Кандайсыз? Кандай келе болдуңуз? Жакшы келе болдуңузбу? Келиңиз алгач кыргыз элибиз менен амандашып алыңыз. Саламатсыздарбы, улуу урматтуу кыргыз элим, сиздер менен көрүшүп атканыма аябай кубанычтамын. Ар бириңиздердин үйүңүздөрдө жакшылык болсун демекчимин. Эфирибиздин башында эле сизди дагы мен өзүм тааныштыра кетейин. Негизи буга чейин врач болуп иштегенсиз, анан азыр ырчылыкка өтө берилүү менен киришип жаткан учуру десек болот, Гүлмира эжен. Келиңиз ушул боюнча айта кетсеңиз, өзүңүздү тааныштырып. Мен деген Узакова Гүлмира Ибраимовна, атам улуу урматтуу Жалал Абадтын Сузак айылынын атактуу балбан кишиси болгон. Ошол кишинин улуу кызымын, кардарыялык боломун, Жалал Абадта төрөлүп, чоңоюп өскөнмүн. 1993 жылы медучилища тапшырганмын. Андан кийин Жалал Абад мамлекеттик университетинде биофакты бүткөнмүн. Негизи врач-лаборант болуп иштесем болот. Анан ал кесипти аркалабай, эми кандай десем, турмушка чыгып, бала чакалуу болуп, теңме-тең иштешип, күйөө менен дегендей, кандай азыр эми уже кыздарым турмушка берип, небере көрүп баштагандан кийин, анан ушул ыр жакты десем болот, ушул чыгармачылыкты тандап, баш отум менен киришейин деген. Жан дүйнөңүз чыгармачылыкка азыр болушунча жакын болуп жаткан учур экен да. Негизи эле ушул балалык кезиңизде ырчылыкка ырчы болоюн деген кыялыңыз бар беле негизи эле? Негизи бир аз бар болчу. Мектепте конкурстарга катышат элем, кийин ошо медучилищеде конкурстарга катышат болчумун. Андан кийин ошол 93 жылы Арзыбек Бедияров агайдын Гүлгүн жаш тобу ачылган. Ошондо ырдап жүргөнбүз. Бир жакын курбу кызым Өмүркан деген кыз менен ырдап жүргөнбүз. Анан кийин эми жашоо шарты ушундай болуп калды да. Эми чыгып баштадым демекчимин. Келиңиз анда чыгармачылыгыңыз жөнүндө сөз кылалы. Кандай аракеттерди баштадыңыз? Кандай ырларды жараттыңыз? Негизи эле эми мындай, кандай десем, ошол 93-жылы ырдаган боюнча ырдабай эле турмушка чыгып айтам го, эми быта бууха өзүм менен өзүм болуп атып эле. Анан кийин мектептин 20 жылдыгында Батырова Динара эжекем бар, мага ыр жаздырып берди. Жолдошбек Мамажановдун Жазым келчи деген ырын. Ошол ыр менен барып алып, айылда 20 жолу ырдадым окшойт. Андан кийин ушинтип эле отуруштарда, достор менен, курбуларым менен отуруштарда ырдап жүрүп эле бир кайнемем тоюнда жар-жарчы таба албай калып, бир жар-жарчыга эме чакырайын десек бош болбой калып эле, анан өзүм эле чыгайынчы, почему бы и нет деп, аны эч ким деле билген жок да. Бардыгы жар-жарчы келет деп коюп эле, анан алып баруучуга айтып койдум. Илгери жар-жар ыры менен жеңилер алып чыккан деп эле. Аны ошол жерде алып чыгып койдум дагы, анан телефон аркылуу азыр эми заман өнүккөн маалда телефонуман тартып атып эле, анан реклама болуп кеттим. Тааныштарга, туугандарга жар-жар айта баштадым. Анын арасынан анан кийин дагы антрак башталат дегенде мындай бийлей турган ырларды ырдаганга эл суранып калды. Той ырларын ырдап баштадым. Анан эми былтыр жаңы жылда Канат Кадыржан аттуу продюсер менен контракт түзүп, эми буюрса мына баш отум менен кирип атамын демекчимин.
Жакшы. Мына сөзүбүздүн башында эле жазым келчи деген ырды айтып калдыңыз да. Келиңиз анда биздин көрүүчүлөрүбүз дагы сизди кандай ырды айт экен деп уккусу келип күтүп калды окшойт. Ырдап бериңиз бизге. Макул. Жолдошбек Мамажановдун жазым келчи деген ырын аткарып берейин бир куплети. Кайдан жүрүп сага калдым, карегиңде барбы жалының, жан эргитип жумшак күлгөнүм, жарыгып аткан таңымдын, жан эргитип жумшак күлгөнүм, жарыгып аткан таңымдын. Баракелде. Жакшы. Келиңиз эми алдыдагы пландарыңыз кандай? Мына чыгармачылыкка башоту менен киришип калдым, продюсер менен иштешип калдым деп калбадыңызбы? Ошо продюсериңиз менен кантип иштешип калдыңыз? Ошол боюнча да айтып кетсеңиз. Продюсер менен контракт түзгөндө ал айтты, сизди ар бир ырларыңызды жаздырабыз, клип тарттырабыз деди. Анан кийин эми ырды буйрса жаздырдык, клипти буйрса эми тартабыз. Анан концерттерди уюштурабыз деди. Уже мына 21 ноябрда чоң концертке кошту, уже ырдап чыгам анын арасында. Анан буга чейин кайрымдуулук концерттерге тынбай катыштырып атат. Бул ошол кишинин заслугасы, ошол киши менен иштешип атат. 31 августта чоң Ала Тоо аянтында да сахнага чыгарды. Уже кандай десем, аралашып атамын. Жакшы. Клип тартыла элек деп калдыңыз, эми клиптерди тартып баштайт экенсиздер да. Ооба, буйрса мына эми баштайбыз. Биринчи тема эле эми мен кандай десем, сүйүү жөнүндө эмес дедик. Эне жөнүндө баштадык. Эне жөнүндө өзүмдүн апамды даңазалап, апам жөнүндө ырды баштадык, жаздырдык ырын. Эми буйрса клипти тарткандан кийин анан эфирге берилет. Негизи эле жан дүйнөңүз кандай тематикадагы ырларга жакын? Лирикалык же? Жок, менчи эми биз эми көрүүчү болчук да биринчи. Телевизордон көрүп, анан тойлорго барганда бийлеп, биринчи жакшына эле бийлейт болчумун, анан кийин эле уже ырдап калдым дебейинби. Анан ошо элге карап эле элге жагымдуу эле ырларды, прям өтө деле лирикалык деле эмес, сүйүү жөнүндө эмес, эми мындай элге жагымдуу. Негизи кантип ушул тармакка келип калдыңыз? Мурда кызыгыңыз жок болсо, эмнеден улам ойгонуп кетти ошо? Кызыгым бир аз бар болчу да. Ал токтоп калганда, анан жан дүйнөм ырдап атпайбы? Бирок жан дүйнөңүз тынч албады. Тынч албады. Жан дүйнөм каалап, анан акыры уже ырдасам болот экен. Почему бы и нет деп баштап атпайбы. Жакшы. Мына эми чыгармачылыкка киришип баштапсыз, Буга чейин билимим жок деп калдыңыз. Музыкалык билимим жок. Эми мындан ары байгыл дагы ушул кандай десем, мындай билимдүү, айтор элге дагы сиңимдүү ырларды жеткириш үчүн билим алыш керек го дейм да. Анан ойлоруңуз барбы? Вокалга барайын деген. Вокалга барып баштадым. Бир күчтүү Эрлан Шамянов деген жигит менен уже тынбай эле үндү багыш керек деп атпайбы? Мен буга чейин мындай сөздөрдү билбейт болчумун да. Үнүңүздү багабыз, анан бир аз профессиональный ырдайсыз деп мени даярдап атат вокалга. Андан кийин күйөөм жакында комуз алып берди. Кичинекейинде баргам, бирок унутуп калдымдырмын. Анан ошол комуз менен кайра баштадым. Буюрса мына эми комуз менен ырдайм. Комуз менен ырдап чыгат экенсиз. Дагы кандай аспаптарга кызыгасыз негизи эле? Ооз комуз кичинекейинде четет болчу. Менин атам мектепке барган кезинде эле комуз менен ооз комузга жаздырып алып берген болчу. Эми анда кичинекейбизде түшүнбөй ооз комуз четет болчу. Эми азыр может быть аны деле үйрөнүп аламбы? Время покажет, кандай десем, жашоодо буйрса деп айта берсем болот. Буйрса.
Анан сиздин формаңызды көрүп, чындыгында суктанып отурам. Өзгөчө кыргыздын ойлары түшүрүлгөн. Анан негизи эле форма тандоодо эмнеге көңүл бурасыз? Анан деген азыр жаңы чыгып келаткан, деги эле азыркы ырчыларды дагы өзүңүз көрүп, байкап, баягы элге сиңиш үчүн, элге таанылуу үчүн өзгөчө бир стиль дагы болушу керекпи же ушундай ойлонуп көрдүңүз беле? Мындай. Ооба, сөзсүз түрдө азыркы эми чыгып аткан жаштарды, мына Гүлназ Чыныбек кызын жакшы көрөм. Анын ырын сурап ыртап жүрөм азыр дегендей. Ошол кыздын кандай десем, позитивная, аябай жагат ошол кыздын стили. Кыргызчага да көңүл бурат. Айдана Дейка сонун кыз, городская девушка дегендей, анын стили өзгөчө. Ар бир чыгып аткан ырчылар өзүнчө стили менен аябай жагат. Менин көйнөктөрүм мындай жактыруу эле, өзүм эле индивидуально жакында ошол Айнура бренд деген элде жок бренд Айнура кыз менен форма тиктирдик. 31-август жана эгемендүүлүк, Кыргызстандын эгемендүүлүгүнө сахнага чыктым, чоң сахнага деп атпайм, ошондо сонун көйнөк тиктирип берди. Ал продюсер. Биринчи жолу тиктирдим, ага чейин чоң кызым Дубайда тойский жанагындай жылтырак көйнөктөрдү ал кызым алып келип берет. Бул жакта Кыргызстандын ушундай көйнөктөрү жагат өзүмө. Жөн эле барып эле жактырып эле алып берем. Анан жок специально. Жакшы. Айнура бренд деп калдыңыз да, негизи эле стилисттер менен иштешесизби? Эми баштадык буюрса. Эми баштадыңыз, Эми баштадык, ооба, бардыгы акырындык менен болуп атат. Жакшы. Келиңиз, дагы кандай пландарыңыз бар алдыда? Клип тарттырам деп жатасыз, чыгармачылыкка киришем деп жатасыз. Буюрса, апам жөнүндө клип тарткым келди. Мен анын продюсеру менен сүйлөштүм, макул болду, айылга барып, апам жөнүндө тартасынан. Албетте, концерт коюу пландар, эми өтө прям чоң болбосо дагы, бир аз мындай акырындык менен чыгып, эми болду, башотум менен киргенден кийин кандай десем, аркага карабайбыз да эле. Алдыга кетебиз дейсизби? Алдыга карай кетебиз. Жакшы. Анан элге таанылыш үчүн азыр хайп деген дагы нерсе болуп атпайбы? Ошондой жаккандайсыз да койбойбу? Анча эмесмин. Өзүңдүн эле ырым менен таанылам дейсиз, талантыңыз менен. Жакында ошол ыр жаздырып атабыз, эми кандай десем, хайп үчүн бир аз жакшыраак болушум керек бекен. TikTok жакында ачтым, өзүмдүн кызымды тоюнда өзүм ырдап кирдим элем. Ошол уже 52.000 просмотр болуп кетти. Ал жакында эле где-то бир 10 күндүн ичинде болуп калды. Социалдык тармактарда ошо TikTokко кирип баштадыңыз? Жакында. Инстаграмда бармын. Инстаграмда да анча жакшы жүргүзө албайт экенмин. Азыр таанышып калдык, Сейдек деген жигит менен. Мобилограф керек деди. Буюрса, мобилографтар менен да иштешебиз. Жаңы жашоодо жаңы терминдер, жаңы сөздөр пайда болуп атат. Аларды дагы эми кандай кызык болот да сизге. Артта калбай, чогуу жүргөнгө на волне. Чогуу жүргөнгө. Жакындарыңыз деги эле туугандар кандай колдоо көрсөтүп атабы же эми ушул баягы мурда киришпегенден кийин азыр киришип деген сөздөр? Туугандарым демекчи, апам колдойт мени. Жакында неберелүү болгондо апам келип карап берди. Жаңы кызым төрөп келсе карашым керек да өзүм. Анан апамдын биринчи чөйрөсү деп апам карап берди. Ошол колдогон, ошол ой кызым чыга берчи. Күйөөм жолдошуңуз кандай карап атат? Кандай десем, мурда деле андай деле өзү сүйлөй унчукпайт деле болчу, бирок эми азыр уже колдоо жүргүзүп, постоянно каяка алып барыш керек сени деп алып барып келип, мына бүгүн да шашылып калдым десем, бол деп алып келип таштап колдоп, ошо комузду жакында алып берди. Сен жөн эле туруп эле мынтип ырдай бербей, комуз менен ырдасаң, жакшыраак көрүнөсүң деди. Это хорошо. Анан кайнене кайнатамдар дагы мугалим адамдар, алар да колдойт. Алар мурда ырдап жүргөн кишилер. Жакында Картайбач абаке деген ырдасам, тойдо алар чыгып колдоп вальска бийлешти. Колдогону ошондой. Гүлмира эже менен болгон маегибиз өтө сонун кызуу өтүп жатат. Анан азыр биз жарнамалык тынууга кезекти берели дагы, андан соң маегибизди уланталы. Сен демдечи? Жок, өзүңүз эле демдеңизчи, сиздики даамдуу чыгат. Маселе чайды туура тандоодо. Пиала Голд, даамы бай, түсү керемет. Чайдын алтын стандарты. Эми өзү отуруп чай ичели. Пиала Голд, түсү алтын, даамы күчтүү. Пиала Голд чайын сатып ал. Таңгакты скандап, жакындарыңа баалуу белектерди утуп ал.
Гүлмира эже, мына чыгармачылыкка аябай киришип жатканыңыз, айторго өзүңүздөн өзгөчө бир мындай башкача жалын от көрүп атам, ушундай сон. Анан мындай суроо берейинчи, мына ырчылыкка киришкенден кийин алгачкы кесибиңиз эмне болот? Же толук эле аны таштап салдыңызбы? Алгачкы кесип мен андай деле көп иштеген эмесмин. Негизи кызыгуңуз менен келгенсизби ал кесипке? Кандай десем, ал кезде приватташтыруу пайда болгон кезлерде 93-жылдары Союз бузулуп, анан шаарда үйүбүздү караш керек болуп эле атам раматылык айтты. Окуйсуңбу кызым деди. 9-классты бүткөмдөн кийин окуйм дедим. Каяка деди. Педучилищега деди. Мен 9 база ошондой да мен келсек педучилище толуп калган экен эле. Анда кызым медучилищега жүрдү эле, атам тапшыртып койгон. Бирок ушул кесип мен мына жашоомдо ушунча жашка келгениме аябай пайдасын берип эле атат. Мен өзүмдүн балдарымды Кудай сактасын, больницага жаткырбай эле өзүм карап эле медикмин да. Кошуналарыма дагы жардамым тийип калат эле. Бул жашоомдо аябай кандай десем, пайдасы тийген кесип болду. Өкүнбөйм. Эми толук таштап койбой кошумча иштей берсеңиз болот да, же только ырдайын деп атасызбы? Только ырдайын деп атам деле. Эми биздин досторубуз уже пенсияга чыга баштады. Анан мен аны менен иштей албайт болушум керек уже. Ырдай берейинчи деп эле. Тиги башкалар негизи ырчылыкты баягы жашыраак кезинде баштап, анан бир кесипке өтөт го. Сиздики тескерисинче болот да. Меники мындай. Жасаган нерселерден буга чейин жасап атып эле, анан эми ырчылыкка токтоп калдык дегендей. Ырдап эле жүрө берейин дейсизби? Тойлорго чакыруулар башталса керек. Башталды. Эми өтө көп эмес, өзүмө жараша, тааныштар, туугандар, анан ошол тааныш туугандардын тоюнда тартып алгандар дагы чакырып башташты. Келип ырдап бересиз, почему бы нет? Эмнеге барбайм, барам. Ар бир жаш жубайларга калоо тилек айтып дегенде келин киргизсен, жар-жарды айтып коесуз. Жар-жар айтам да. Анын арасында ырдап, апаларга арнап ырдап, антрага чып, эми тойлордо билбейм, жакшы эле. Жагат мага ушул, жан дүйнөмө жагат. Жакшы. Эми дагы кандай актрисада болоюн деген ойлоруңуз жокпу? Негизи бар. Эгерде сунуштар болуп калса, эми мен азыр эми кандай десем, эми чыгып атпаймынбы? Эми вдруг кайсыл тармак болбосун чыгармачылыкта? Ооба, эгерде чакыруулар болуп калса, продюсер менен сүйлөшөбүз дагы, аткарып көрө берем. Мен актрисалык кандай десем, аткар десе аткара алам да, колуман келе турган нерсе да. Актрисанын тоже анын деле эмеси бар, кыйынчылыктары бар. Ар бир нерсенин кыйынчылыктары болот экен, сөз жок. Эгерде актрисалык сунуштар болуп калса, сөзсүз аны дагы пайдаланабыз, көрөбүз дегендей. Жакшы. Анан чыгармачылыкка толук киришкенден соң сиздин өзүңүздүн азыр ырыңыз жок. Башка аткаруу, башкалардан суранып ырдап келесиз, башкалардын ырларын. Анан ушу акындар менен иштешейин деген ойлоруңуз барбы? Анткени өзүңүздүн баягы өзүңүзгө таандык кылып дегеним. Жаңы апа жөнүндө ырды уже авторский эмес, кандай десем, меники болот экен. Сөзү ону акындар жазып беришти. Мен ырдагандан кийин уже меники болуп калат экен го. Эми продюсердин айткан боюнча айтып атам да. Андан кийин уже ооба акындар менен сөзсүз түрдө иштешебиз. Мага Зарлык Кымбарлиевдин ырлары жагат. Анан ким эле, Жамгырбек эле, Бердибеков. Бердибек Жамгырчиев. Бердибек Жамгырчиевдин ырлары жагат. Буюрса, эми акырындык менен таанышып, дагы эле продюсердин уруксаты менен буюрса ырдайбыз, алар акындар менен иштешебиз. Мен сөздүн маанисине албетте сөзсүз түрдө көңүл бурушум керек да. Жакшы. Келиңиз, эми дагы бир ыр сураналы сизден. Кайсыл чыгарманы аткарып бересиз? Мен жалбаттык болгонум үчүн жалбат жөнүндө ырдап коеюн. Жалбаттык туугандарым укса билишет, жалбаттыктар уже деле. Сиз да көрүп атышат азыр. Ибрагим Жунусовдун Жалбат деген ырын аткарып коеюн. Жаштардын шаары Жалал Абад, күн өткөн сайын жашарат,
Түгөнбөй ырдай берүүчү ырларым сага арналат. Жалалабад менин күнүм, Жалалабад сенин күнүң, келсең курбум көрөсүң, Жалалабад шаарым бүгүн, мына бүгүн. Рахмат. Гүлмира эже, мына жарым сааттык эфирибиз сиз менен таанышып, ырларды ырдап, бат эле соңуна чыгып калды. Келиңиз, сизге эркин микрофон болсун. Урматтуу кыргыз элим, сиздер менен көрүшүп атканыма аябай кубанычтамын. Эми кызыңыздарды колдоп бериңиздер демекчимин. Кандай десем, сиздер менен жакынкы араларда көрүшкөнгө Кудайым насип кылсын. Аман болуңуздар. Бүгүн келген коногубуз менен дал ушул колумдагы пияла чайын ичип сырдашып отурдук десек болот. Дагы бир айта кетчү нерсе, пияла чайы жалпы кыргыз элибизге ушундай лотерея ойнотуп жатат. Бул лотереяда сиздер piala.kg сайтына катталып, көп суммадагы зер буюмдарды жана көп суммадагы акча дагы утуп алсаңыз болот. Андыктан чамдаңыздар. Ал эми биз келген коногубузду куру кетирбейбиз. Гүлмира эже, сизге ушундай пияла чайын белекке беребиз. Үйүңүзгө барып, дал ушул чайды демдеп, биздин чай үстүндө сырдашуу берүүбүздү эстеп ичип туруңуз. Чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, чай үстүндө сырдашуу берүүбүздө Гүлмира Ибраимова айым болду. Биз сиздер менен коштошпойбуз. Кийинки эфирден көрүшкөнчө аман болуңуздар.